Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Келиндин Каара. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде эскилиги жеткен, бирок ичи таза кармалган, 2 бөлмөлүү үй жатты. Күзгү муздак шамал терезени тарс-тарс ургулап, үйдүн ичиндеги суук атмосфераны ого бетер күчөткөндөй. Ашканада идиш аяктын сыңгыган үнү жаңыды. Мен чарчадым. Уктум бу, Азамат? Мен чарчадым. Деп пикирди 25 жаштагы, бою узун, кара тору, бирок кашы көзү ачуудан жалындап турган келин. Гүлназ, эмнеге мен жаш болуп туруп, сенин оорулуу энеңдин жашашым деп. Бөлмөнүн бурчунда эски дивандын четинде башын шылкыйтып унчукпай отурган Азамат жер карат. Ал 28 жашта, жогорку билимдүү, бирок өз оюн так айта албаган, жубайдын сөзүнөн чыга албаган жигит эле. Ашкананын эшигинин артында кичинекей бөлмөдө 65 жаштагы Ажар апа баарын угуп отурду. Анын колундагы эски таспих титиреп көзүнөн жаш эмес, кан агып жаткандай сезилди. Ал жөтөлгөн жок, дем алгандан да коркуп турду. Себеби келини анын ар бир жөтөлүнө, ар бир кыймылына кыжыры кайначу. Гүлназ акырынча. Апам угат, деди Азамат күбүрүп. Укса уга берсин. Гүлназ ого бетер үнүн бийик чыгарды. Баары бир кулагы оор, жартылуу укпайт дагы. Азамат, мен сага шарт коём. Же мен, же энең. Эгер эртеңге чейин бул кемпир үйдөн жоголбосо, мен кетем. Төркүнүмө кетем, бирок курсактагы балаңды көрбөйсүң. Азамат селт этти. Бала деген сөз ага камчы менен чапкандай тийди. Алар 3 жылдан бери балалуу боло албай жүрүшкөн. Эми Гүлназдын боюна бүткөнүн укканда Азаматтын төбөсү көккө жеткен эле. Гүлназ, кайда алып барам? Кыш жакындап калды. Айылдагы үй эчак урап калган. Туугандардын баары өз арабасын араң тартып жүрүшөт. Мага баары бир. Гүлназ колундагы чайникти столго койду. Карлар үйүнө алып бар, вокзалга ташта, же айылга автобуска салып жибер. Менин жашоомду тозакка айлантты. Үйдөн да дары-дармек, карлык жыты кетпейт. Дасторумду чакыра албайм, уялам. Ажар апа бөлмөсүндө отуруп, өткөн күндөрүн эстей. Ал Азаматты жалгыз чоңойткон. Күйөөсү эрте каза болуп, Ажар апа базарда кышы жайы дебей соода кылып, муздак сууга кир жууп, ден соолугунан ажыраган. Азамат окуйм дегенде акыркы уюн сатып контрагын төлөгөн. Балам адам болсун, кийин төрүндө отуруп чай ичем деген үмүт менен жашаган. Эмичи. Ошол адам болгон, баласы азыр аялынын сөзүн угуп, башын жерге салып отурат. Саткындыктын планы. Түн кирди. Гүлназ уктоочу бөлмөгө кирип, эшикти тарс жаап алды. Азамат ашканада жалгыз калды. Ал тамеки чегип, терезеден караңгы түнгө тийгилди. Ичинде эки сезим күрөшүп жатты. Энеге болгон милдет жана аялына, болочок баласына болгон сүйүү. Бирок ал алсыз эркек эле. Анын эрки Гүлназдын буйругуна багынып калган болчу. Ал чечим кабыл алды. Коркунучтуу, ыплас чечим. Азамат акырын апасынын бөлмөсүнө кирди. Ажар апа уктамыш болуп жаткан, бирок кирпиктери дирилдеп турду. Апа, деди Азамат үнү каргылданып. Ажар апа көзүн ачты. Анын көздөрү мээримге, кечиримге тола эле. Ов, балам. Апа, эртең сизди айылга, Талашактагы алыс тууганыбыз Салима эженикине алып барып келем. Салиманыкына. Ажар апа таң калды. Ал байкуштун да өз тиричилиги бар эмеспи? Жок, апа. Мен сүйлөштүм. Ал сизди күтүп жатат. Ал жакта аба таза, кымыз ичесиз, ден соолугуңуз чыңдалат. Гүлназ экөөбүз шаарда иштеп, бутубузга туруп алалы. Балалуу болсок, сизди кайра алып келебиз. Бул калп эле. Салима эже 5 жыл мурун каза болгон.
Бирок Ажар апанын эс тутуму акыркы вакытта начарлап калгандыктан Азамат ушул калпты колдонууну чечти. Апасы уулуна ишенди. Эне эч качан баласынан жамандык күтпөйт. Макул, балам. Сен кыйналбасаң болду. Гүлназ келиним да кыйналып кетти окшойт. Мен кетейин. Силер бактылуу болгула. Түнү менен Ажар апа кичинекей түйүнчүгүн даярдады. Эски, жартылдан жоолгун, Азаматтын кичинекей кезиндеги сүрөтүн бир аз курут жана эскилиги жеткен пальтосун салды. Анын байлыгы ушул гана эле. Эртең менен Гүлназ бөлмөсүнөн чыккан жок. Ал Ажар апа менен каштошкусу да келбеди. Вокзалга жол. Азамат эски Жигулисин от алдырды. Апасын арткы орундукка отургузду. Машина Бишкектин көчөлөрү менен зулдап баратты. Ажар апа терезеден шаарга суктанып карап баратты. Балам, деди ал акырын. Мен кеткенде Гүлназга айт, жылуу кийинип жүрсүн. Анан тамакты убагында ичкиле. Азаматтын тамагына бир нерсе тыгылгандай болду. Апа, тактотуңучу деп киргиси келди, бирок унчукпат. Алар Бишкек 2 темир жол вокзалына келишти. Вокзалдын имараты сүрлүү, муздак көрүндү. Эл көп. Поездердин гудогу, дөңгөлөктөрдүн тарсылдаган үнү, диктордун орусча кыргызча жарыялары кулак тундурат. Азамат апасын вокзалдын эң четки, адам аз жүргөн перронуна алып барды. Орундукка отургузду. Апа, сиз ушул жерде отуруп туруңуз. Мен азыр кассага барып, билет алып келем. Таласка поезд жүрбөйт, бирок мен башка жол менен, поезд аркылуу Казакстанга, андан ары Таласка өтчү маршрутту сүйлөшөм. Сиз кыймылдабаңыз. Ажар апа башын ийкеди. Макул, балам. Мен күтөм. Азамат бурулуп, тез басып кетти. Бир нече кадам таштагандан кийин, ал артына кычайып карат. Апасы ошол эски пальтосуна оранып, кичинекей түйүнчүгүн кучактап, уулунун артынан мээримдүү көздөр менен карап отурган экен. Бул Азаматтын апасын акыркы жолу азырынча көрүшү эле. Чыккынчылык. Азамат кассага барган жок. Ал вокзалдын башка чыгуу эшигине чуркады. Машинасына отурду. Калдыры титиреп ачкычта араңсайды. Мен туура кылдым. Мен үй бүлөмдү сактап калдым. Апамда 1,5 жарым таап алар. Милиция караар. Же карлар үйүнө өткөрүшөр деп өзүн алдады. Машина ордунан жылды. Ал газды басып вокзалдан алыстап кетти. Артында бүт өмүрүн ага арнаган энеси калды. Чөнтөгүндө бир тыйыны жок, телефону жок, алыс жолго деп алган бир бөтөлкө суусу менен гана калды. Күтүү. Ажар апа күттү. 1 саат өттү. 2 саат өттү. Күзгү күн бат эле уясына кирип, аба ырайы бузула баштады. Майдалап жамгыр жаап, ал кар аралаш жамгырга айланды. Перродогу адамдар суулуп, вокзал кыла баштады. Ажар апа үшүдү. Ал ордунан туруп, ары бери басты. Азаматым кечигип жатат го. Билетке кезек көп окшойт деп күбүрөдү ал. Анын оюна жамандык келген жок. Кантип эле өз баласы аны таштап кетсин. Кантип эле ботом деп эркелеткен. Ооруса түнү менен башында отурган уулу аны талаага таштасын. Саат кечки 21:00 болду. Вокзалдын чырактары жанды. Ажар апанын буттары муздап, сөктөр сыздап баштады. Анын жанына темир жол кызматкери формасын кийген, семиз аял басып келди. Эже, бул жерде эмне отурасыз? Поездердин баары кетип бүттү. Кимди күтүп жатасыз? Ажар апа титиреген үнү менен жооп берди. Баламда. Азаматымды күтүп жатам. Ал билет алганы кеткен. Азыр келет. Кызматкер аял шектүү карат. Качан кетти эле? Түштү. Саат 2-лерде кеткен. Аялдын көзү чоңоюп кетти. Эже, азыр саат 9 болду. Сизди таштап кеткен го? Жок. Ажар апа чөчүп кетти. Андай дебеңиз, Каглайн.
Менин балам андай эмес. Ал келет. Мүмкүн. Мүмкүн машинасы бузулуп калгандыр. Кызматкер аял башын чайкап кетип калды. Бирок алыс узабай милиция кызматкерин чакырды. Жамгыр күчөдү. Ажар апа түйүнчүгүн бооруна кысып ыйлап жиберди. Бул ай сууктан эмес, жүрөгүнө кирген шектенүүдөн эле. Чын элеби? Чын эле таштап кетсиби? Анын көз алдына эртең мененки Гүлназдын көз карашы, Азаматтын жер карап турганы келди. О, Кудай! Мен сага эмне жаздым эле? Түн жана белгисиздик. Милиция кызматкери, жаш жигит, Ажар апанын жанына келди. Апа, жүрүңүз бөлүмгө. Бул жерде тоңуп каласыз. Балаңыз келбейт окшойт. Келет? Ал келет. Ажар апа орундуктан турбай койду. Ал уулунун келерине ишенгиси келди. Үмүт эң акыркы болуп өлөт эмеспи? Бирок түнкү саат 12 болгондо вокзал толугу менен жабыла турган болду. Милиционер жана нөмөтчү дагы бир жолу келип, кемпирди зордоп тургузушту. Апа, документтериңиз барбы? Ажар апа чөнтөктөрүн кармалат. Бош паспорту Азаматта калган болчу. Жок, баламда калган. Атыңыз ким? Ажар. Фамилияңыз? Ажар апа унчукпай калды. Ал фамилиясын айтса, баласын издеп таап, уят кылышабы деп коркту. Эненин жүрөгү дагы эле баласын каргоп жаткан эле. Эсимде жок деп калбайтты ал. Милиция кызматкерлери бири-бирине карашты. Эс тутуму жок окшойт. Селсаяктарды кабыл алуучу жайга алып барабызбы? Баш кайла жок. Ажар апаны милициянын УАЗ машинасына салышты. Темир торлуу терезеден ал вокзалдын караңгы имаратына карат. Ошол перранда анын үмүтү, ишеними жана мурунку жашоосу калды. Машина жүрүп кетти. Ажар апа көзүн жумуп, ичинен бир гана дубаны кайталап жатты. Балам аман болсун. Балам бактылуу болсун. Мени таштаса да, Кудай аны таштабасын. Бирок тагдырдын жазганы башкача эле. Бул түн Ажар апа үчүн сыноонун башы гана болчу. Ал алдыда аны базардагы оор күндөр, тилимчилик, суук жана ачкачылык күтүп турганын билген жок. Ал эми Азаматчы. Азамат үйүнө барып, жылуу төшөккө жатты, бирок ошол түндөн баштап анын жашоосунан берекети баштады. Качуу. Селсаяктарды кабыл алуучу жайдын ичи сасып, караңгы жана үрүй учурарлык эле. Ажар апа темир керебетте жука матрастын үстүндө бүрүшүп жатты. Жандагы керебеттерде ар кандай тагдырга туш болгон адамдар, аракечтер, үй жайынан ажырагандар, түрмөдөн жаңы чыккандар жаткан. Абада тердин, сийдиктин жана арзан тамекинин жыты-жыттанып турчу. Түнкү саат 3. Ажар апа уктай алган жок. Анын оюнда бир гана нерсе: Азаматым мени вокзалдан издеп келсечи. Мени таппай калса, кандай абалда калат? Байкуш эне дагы деле уулунун чыккынчылыгына ишенгиси келбей, аны актап жаткан эле. Мен бул жерден кетишим керек. Вокзалга барышым керек деп чечти ал. Таңдамаал, кызматкерлер алмашып жаткан учурда Ажар апа кароодогу ачык калган дарбазаны байкап калды. Ал эч кимге көрүнбөй, дубалдын түбү менен жылып отуруп, сыртка чыгып кетти. Эркиндикке чыкканда таза абаны терең жутуп дем алды. Бирок кайда барат? Чөнтөгүндө бир тыйыны жок, курсагы ач, үстүндө жука пальто. Ал жөө басып шаардын борборун көздөй жөнөдү. Буттары шишип, бели ооруса да токтогон жок. Ош базарындагы жаңы жашоо. Ажар апа вокзалга кайра барган жок. Ал жолдо баратып, Азамат мени издесе, үйгө алып кетмек, вокзалга таштамак эмес деген ачуу чындыкты акыры түшүнө баштады. Бул ой анын жүрөгүн тилип өттү. Ал эл көп жүргөн, жылуураак жер издеп Ош базарына келип калды. Базар өзүнчө бир мамлекет. Бул жерде кайрымдуулар да, таш боорлор да бар. Биринчи күнү ал набайкананын жанында турду.
Жаңы пішқан нандын жыты мұрдын жарып баш айланды. Әже, нан берейін бе? Деді жаш наабайчы жигит. Ажар апа уялып башын екеді. Жигит сықтакыш сунду. Бұл анын акыркы суткадагы биринчи тамагы эле. Түн кергенде ал жабылган контейнерлердин ортосуна кагаз кутулардын, коробкалардын үстүнө жатты. Суук сөктөн өтүп жатты. Ошол түндөн баштап Ажар апа селсаякка айланды. Ал күндүз базардагы таштандылардан бөтөлкө чогултуп, кээде кайрымдуу адамдар берген тыйындарга нан сатып алып жүрдү. Анын апак жоолугу кирдеп, жүзүнө көз жабышып, көздөрүнүн нуру өчтү. Бирок ал эч качан тиленчилик кылып, колун сунган жок. Анын намысы буга жол бербеди. Ал тек гана бир бурчта үнсөзсүз отурчу. Азаматтын үйүндөгү бакыт. Арадан айлар өттү. Кыш бүттү. Гүлназдын ай күнү жетип төрөтканага түштү. Азамат толкунданып, досторуна сүйүнчүлүп, уулдуу болдум деп майрамдады. Бирок бул кубаныч узакка созулган жок. Врачтар баланы текшерип чыгып, Азаматты кабинетине чакырышты. Азамат мырза, деди дарыгер көз айнегин оңдоп. Сиздин уулуңузда тубаса жүрөк кемтиги жана нерв системасында олуттуу көйгөйлөр бар. Балаңыз ТМ шалуу оорусу менен төрөлдү. Азаматтын бутунан жан кетти. Кандайча? Гүлназ дини сак элего. Биз баарын текшерткенбиз. Бул тагдыр, же генетика, же стресс, дейди дарыгер. Бала көп ыйлайт, өмүр бою дарылануусу керек болот. Үйгө чыгарылгандан кийин алардын жашоосу тозакка айланды. Наристе күнү түнү чыркырап ыйлайт эле. Гүлназдын сүтү чыкпай, бала угу бетер арыктап кетти. Дары-дармекке кеткен акча суудай агып жатты. Азаматтын тапкан айлыгы эч нерсеге жетпей калды. Гүлназ өзгөрдү. Ал мурдагыдан да ачуулуу болуп кетти. Баарына сен күнөөлүүсүң, деп пикирде ал бир күнү түн ортосунда бала айлап жатканда. Сенин тукумуң бузук. Же энеңдин каргышы тийди. Азамат селт этти. Апамды оозуңа алба. Деди ал биринчи жолу аялына үнүн көтөрүп. Эмне? Энеңди эстеп калдыңба? Гүлназ шылдыңдап күлдү. Ал кемпирди вокзалга таштаганыңда ойлонушуң керек эле. Эми карачы, Кудай бизди жазалап жатат. Бул бала ошол кемпирдин көз жашы үчүн оорукшан болду. Азамат унчукпай калды. Ал бөлмөдөн чыгып кетти. Ашканага кирип, караңгыда отурду. Ооба, Гүлназ туура айтты. Бул каргыш. Апасын вокзалга таштаган күнү жааган жамгыр эсине түштү. Апасынын балам жылуу кийинип жүр деген акыркы сөзү кулагына жаңыды. Апа, сиз азыр кайдасыз? Деп шыбырады Азамат, ал биринчи жолу арак ичти. Күйүтүн басуу үчүн. Бирок арак анын абийирин жууп кете алган жок. 3 жылдан кийин убакыт өтүп жатты. Ажар апа базардын бир бөлүгү болуп калган. Сатуушулар аны үнсүз апа деп атап алышкан. Ал эч ким менен сүйлөшчү эмес. Болгону эртең менен эрте келип, базардын айланасын шыпырып, таштандыларды иргечү. Бир күнү ал базардагы эт павильонунун жанынан өтүп бараткан. Ал жерде чоң дөбөт иттер эттин калдыктарын талашып жеп жатышкан. Ажар апа ачка болчу, бирок иттерге жакындай албады. Күтүлбөгөн жерден бир чоң дөбөт ага жуулунду. Ажар апа жылып түштү. Ит анын бутун тиштеп алды. Жогол, деп кыйкырды касапчы жигит чуркап келип итти тепти. Ажар апа ордунан тура албай калды. Бутунан кан агып жатты. Эже, тура аласызбы? Деди касапчы жигит. Ал Азамат менен тең курактуу, жүзү жарык жигит экен. Рахмат, балам, деди Ажар апа. Жигит аны көтөрүп четке отургузду. Жаратты таңып берди. Анан ысык чай алып келип берди. Атыңыз ким, эже? Деп сурады жигит. Ажар апа көптөн бери өз атын уга элек эле. Ажар? Деди ал акырын.
Менин атым Максат, сиздин үйүңүз жокпу? Ажар апа башын чайкады. Менин үйүм ушул базар. Максаттын боору ооруду. Эже, мен бул жерде кароолчу болуп иштейм. Эгер кааласаңыз, түнкүсүн менин жылуу будкамда уктап турсаңыз болот. Мен сизге тийбейм, апамдай көрөм. Ошол күндөн баштап Ажар апанын жашоосунда кичинекей жарык пайда болду. Максат аны өз камкордугуна алды. Ал эми Азаматтын үйүндө абал оорлошо берди. Уулу 3 жашка чыкса да баса албайт, сүйлөбөйт. Азамат ичип кетти. Жумуштан айдалды. Эми ал күнүмдүк кара жумушу издеп, жалданма жумушуулар турган базарларга чыга баштады. Тагдырдын тамашасын караңыз, Азамат жумуш издеп жүрүп, өз апасы жашаган Ош базарына жакындап келе жаткан эле. Бирок алардын жолугушуусуна дагы 2 жыл бар болчу. Азаматтын түшү жана аян. Азамат дагы бир жолу мас болуп уктап жаткан. Бөлмөдөгү аба оор, кир жуулбаган кийимдердин жана арактын жыты аралашып кеткен. Түшүнө апасы кирди. Ажар апа вокзалдын ошол муздак перронунда отуруптур. Бирок бул жолу анын үстүндөгү эски пальтосу жок, апа кепинге оралып калган экен. Анын колунда бир сындырым кара нан бар. Азамат, балам, деди апасы акырын. Курсагың ачтыбы? Келе кой, нан же. Азамат колун сунду. Ал нанды алгысы келди, бирок колу тиери менен нан кара ташка айланып, колун күйгүзүп жиберди. Апа, деп кикирди Азамат, апа, мени кечир. Ажар апа жылмайды, бирок бул жылмаюу коркунучтуу эле. Анын көздөрүнөн жаш эмес, кан агып жатты. Мен сени күттүм, балам. 5 жыл күттүм. Бирок сен келбедиң. Эми кеч. Азамат кекирип ойгонуп кетти. Төшөгү терге чыланып калган экен. Жүрөгү көкүрөгүн жарып жиберчүдөй дүкүлдөп согуп жатты. Суу, деди ал эриндири кургап. Ашканага чуркап чыкты. Бирок үйдө тымтырс. Гүлназ жок. Баланын ыйлаган үнү да угулбайт. Терезеге карады. Таң атып калыптыр. Үстөл үстүндө бүктөлгөн кагаз жатат. Гүлназдын акыркы соккусу. Азамат кагазды алды. Гүлназдын кол жазмасы. Азамат, мен кеттим. Мындан ары мынтип жашай албайм. Сенин ара кечтигиңден, жокчулуктан жана оорукшан балаңдан тажадым. Мен өз бактымды таптым. Албай, дени сак адам. Баланы апамдарга таштадым, сен багып ал. Үйдү сатып карыздарыңды төлө да, жогол. Бизди издебе. Гүлназ. Азамат катып калды. Ал ишенгиси келбеди. Уктоочу бөлмөгө чуркап кирди. Шкафтар бош. Гүлназдын кийимдери, алтын буюмдары жок. Акмак. Деп өкүрдү Азамат, мени таштадыңбы? Мен сен үчүн апамдан кечтим эле го. Сен үчүн тозакка даяр элем го. Ал дубалды муштап колун канатты. Ошол күнү Азамат биротолосунда. Ал баланы кайненесиникинен алып келүүгө да батынбады. Өзүнүн алсыздыгын, күнөөсүн сезип, түбүнө жеткен аракка чөгүп кетти. 1 айдан кийин ИСОТ аткаруучулар тарабынан алынды. Азаматтын банктагы карыздары көбөйүп кеткен эле. Ал көчөдө калды. Анын колунда бир гана паспорт жана апасынан калган эски сүрөт бар болчу. Тагдырдын шылдыңын караңыз, Азамат дагы селсаякка айланды. Максаттын өчү жана энинин кечирими. Ошол эле учурда Ош базарында Ажар апа Максаттын камкордугунда жашап жатты. Максат аны апа деп чакырчу. Ажар апанын буту айгып калган, бирок ал баса албай, көбүнчө отуруп калган болчу. Бир күнү кечинде Максат Ажар апага ысык чай куюп берип жатып сурат. Апа, мага чынын айтыңызчы. Сиздин балаңыз барбы? Эмнеге көчөдө калдыңыз? Ажар апа терең үшкүрдү. Анын көзүнөн жаш тегеренди. Бар, балам. Аты Азамат, ал мени вокзалга таштап кеткен. Максаттын каны кайнап кетти. Колундагы пияланы катуу кысып алды. Эмне дейсиз? Өз балаңызбы? Ооба.
Келиним батырбады. Мен ага таарынбайм, балам. Жаш да түшүнбөйт. Балким азыр өкүнүп жүргөндүр. Апа. Максат ордунан ыргып турду. Кайда ал ит? Аты ким? Фамилиясы ким? Мен аны табам. Мен анын бутун сындырам. Энесин талаага таштаган айбанда жер үстүндө жүргүзбөйм. Ажар апа Максаттын колунан кармады. Токто, балам. Жаманды кылба. Кудай өзү таразалайт. Мен ага энемин. Эне баласын каргаса, баланын тукуму куруйт. Мен анын бактылуу болушун тилейм. Сен мага уулумдай болуп калдың, Максат, мени ушул жерге өзүңдүн жаныңа алып жүргөнүңө ыраазымын. Максат тишин чыкылдатты. Ал Ажар апанын мэр эмине таң калды. Кантип ушундай чыккынчылыктан кийин да баласын көргөйт. Макул, апа. Сиз үчүн тийбейм. Бирок эгер ал менин көзүмө көрүнсө, аябайм. 5 жыл өттү. Базардагы тозок. 5 жыл. Бул убакыттын ичинде көп нерсе өзгөрдү. Ажар апа аябай картат. Чачтары толугу менен агарып, бетине терең бырыштар түштү. Ал азыр базардын бир бурчунда, кичинекей жаймада, байпак, сагыз, ширеңке сатып отурчу. Максат ага товар алып келип берип, жардамдашып турчу. Ажар апаны базардагылар сыйлашчу, апа деп өткөн кеткен салам берип өтчү. Ал эми Азамат. Азамат адам кейпинен кеткен. Ал Ош базарында тачкист араба түртүчү болуп иштечү. Кийимдер кир, сакал муруту өскөн, оозунан дайыма сасык жыт чыгып турчу. Ал күнүнө тапкан 200-300 сомуна арак ичип, түнкүсүн контейнерлердин арасында уктачу. Ал өз атында унутуп бараткан. Базардагылар аны алкаш же сакал деп чакырышчу. Азамат апасынын ушул базарда экенин билчү эмес. Ош базары чоң, миңдеген адамдар иштеген кумурсканын уюгундай жер. Алар бир базарда, бирок эки башка дүйнөдө жашап жүрүшкөн. Тагдыр чечүүчү күн. Жайдын ысык күнү. Базарда адам жыгжыйма. Кайнаган ысыктан асфальт эрип жатты. Азамат оор жүктү 5 кабунду арабага жүктүп, түртүп бара жаткан. Жол. Араба. Деп кыйкырды ал үнү каргылданып. Анын алдынан семиз, алтын тагынган, кымбат кийинген аял чыкты. Бул базардагы чоң дүкөндүн ээси эле. Эй, көзүңө карабайсыңбы? Деп кыйкырды аял. Сасып кеткен неме? Арабаңда арайда. Азамат башын жерге салып арабасын бурду. Ал аялга жооп кайтарууга да дарамети жок болчу. Ал арабасын сүйрүп, базардын жемиштер катарына бурулду. Ал жерде адам азыраак болчу. Арабанын дөңгөлөгү ташка тийип, каптар ооп кете жаздады. Азамат араң кармап калды. Тер маңдайынан куюлуп жатты. Ал дем алуу үчүн тактоду. Туура калып бетин аарчыды. Көзү тумандап турган. Ошол маалда анын дал алдында болжол менен 10 метр алыстыкта кичинекей жыгач үстөлдүн артында отурган кемпирге көзү түштү. Кемпир апак жоолчан эски көк көйнөкчөн эле. Ал кардарына сагы сунуп бир нерсе деп күлүп жаткан. Азаматтын жүрөгү токтоп калгандай болду. Бул күлгү. Бул колдор. Бул көздөр. Кемпир кардара менен сүйлөшүп жатып башын көтөрдү. Анын көзү дал Азаматка кадалды. Бирок кемпир аны тааныган жок. Анткени анын алдында турган сакалдуу, кир, бүкүрөйгөн киши бир кездеги сулуу, бойлуу Азаматка такыр окшош эмес эле. Азамат болсо тааныды. Апа, деп шыбырады ал. Анын колундагы арабанын туткасы колунан чыгып кетти. Оор араба дөңгөлөп барып, алдыдагы алма саткан жайманы сүзүп тактоду. Эл чуулдап кетти. Бирок Азамат эч нерсени укпады. Ал болгону 5 жыл мурун вокзалга таштап кеткен, өлдү деп ойлогон апасын тирүү көрүп турган эле. Качуу, жана уялуу. Азаматтын колунан түшүп кеткен араба алма саткан жайманы сүзүп тактоду. Алмалар чачылып тагаланып кетти. Эй, сокурсуңбу?
деп кекірді алма саткан келин. Төлөйсүң азыр. Эл чуулдап Азаматты тегеректей баштат. Бирок Азамат эч кимди уккан жок. Анын көзү болгону 10 метр алыстыкта отурган аппак жоолукшан кемпирде эле. Ажар апада ызы чууну угуп ордунан турду. Ал көзүн кысып чогулган топ тарапка карат. Тынччылыкпы? Деди ал жандагы сатуучуга. Ие, бир алкаш арабасын оодарып алды, окшойт, деди кошунасы кол шилтеп. Азамат алкаш деген сөздү укту. Апасы аны көрүп калбасын деп жүзүн алаканы менен жапты. Жок, апам мени мындай абалда көрбөшү керек. Мен адам эмесмин деген ой мээсин аралап өттү. Ал жерге чачылган алмаларды чогултпастан элди түртүп качып жөнөдү. Эй, кайда качасың? Төлөө, деп алма саткан келин артынан чуркады, бирок жете албады. Азамат контейнерлердин артына кирип кетти. Жүрөгү көгүрөгүн жарып жиберчүдөй дүкүлдөп жатты. Ал эски коробкалардын артына жашынып тизисин кучактап отуруп калды. Көзүнөн жаш эмес, өкүнүчтүн ачуу заары агып жатты. Апам тирүү экен. Мени күтүп жүрүптүр. А менчи? Мен аны өлдүгү санап ичип жүрөм. Мен акмакмын. Энеңин сезими? Ажар апа ордуна кайра отурду, бирок жүрөгү бир нерсени сезгендей тынчсызданып жатты. Максат, балам, деди ал жанынан өтүп бараткан Максатка. Тиги. Жанагы араба түрткөн бала ким эле? Максат ийинин куушурду. Билбейм, апа. Базарда селсаяктар көпкө. Жаңы келген бирөөдүр. Жок, балам. Анын көздөрү Ажар апа сөзүн бүтүрбөй калды. Баламдын көзүнө окшош экен десе, Максат күлөт деп ойлоду. Бирок энеңин жүрөгү алдабайт эле. Ал күнү кечке чейин Ажар апа ошол контейнерлер тарапты карап отурду. Ачкачылык жана кайыр суроо. Кеч кирди. Базардагы эл суюла баштады. Азамат жашынган жеринен чыкты. Анын курсагы ачканынан бүршүп баш айланып жаткан. Ал акыркы 2 күндөн бери наар сыза элек болчу. Анын буттары өзүнөн өзү апасы отурган жерге жетелеп келди. Ал апасын алыстан көргүсү келди. Ажар апа дагы деле ордунда отурган экен. Ал буюмун жыйыштырып үйүнү Максаттын контейнерине кетүүгө камданып жаткан. Азамат дубалдын бурчуна жашынып апасын карап турду. Апасы арыктап кетиптир. Жүзгө бырыш түшүптүр. Бирок ошол эле мээримдүү жүз. Кокустан Ажар апа бурчта турган караанды байкап калды. Ким бар мында? Деди ал үнүн бийик чыгарып. Азамат качкысы келди, бирок буту шилтенбей койду. Ажар апа жакындап келди. Ал караңгыда турган кийир, сакалчан, жыртык кийимчен кишини көрдү. Балам, деди Ажар апа жумшак үн менен. Курсагың ачтыбы? Азаматтын тили байланып калды. Ал башын ийкеди. Ажар апа сумкасынан бир сындырымнан жана жарым бөтөлкө айран алып чыкты. Ала кой. Башка эч нерсем жок. Жеп ал. Азамат калтыраган колун сунду. Апасынын колу анын колуна тийди. Энеңин жылуулугу. 5 жылдан бери сагынган жылуулук. Ал нанды алып шашып бушуп жей баштат. Тамагына бир нерсе тыгылып көзүнөн жаш куулду. Рахмат, деди ал кыргылдаган үн менен. Эч нерсе эмес. Атың ким, балам? Деп сурады Ажар апа. Азамат чөчүп кетти. Эгер азыр Азамат десе, апасы тааныйбы? Же каргайбы? Менин атым жок, деди ал шыбырап тез эле бурулуп, караңгылыкка сиңип кетти. Ажар апа анын артынан карап калды. Байкуш менин Азаматымдай бойлуу экен деп ойлоду ал. Максаттын каары. Түн ортосу. Базар тынчып калган. Азамат базардын ичинде эт саткан павильондордун жанында жүргөн. Ал апасы берген нанды жеп бүткөн, бирок ичиндеги аракка болгон кумар аны кыйнап жатты. Ал бирөөнүн калтырып кеткен жарым бөтөлкө арагын издеп жүргөн. Кокустан ал Максаттын кароолчу будкасынын жанынан өттү. Терезеден жарып чыгып турат.
Ичинде апасы намаз окуп отурганы көрүндү. Азамат терезеге жабышып апасын карап турду. Апа, мен сени кардодум. Мен сени ушул жерде жашатып койдумбу? Деп өзүн жемеледи. Шуу. Артына бирөө келип анын желкесинен кармады. Әй, эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Бул максат эле. Ал түнкү күзөттө жүргөн. Азамат жолкунуп чыгууга аракет кылды. Мен ууру эмесмин. Көйө бер. Сен баягы арабаны оодарган алкашсың го. Максат аны тааныды. Эми кемпирдин үйүн торуй баштадыңба? Азыр мен сага көрсөтөм. Максат күчтүү жигит эле. Ал Азаматты жерге жыгып тепкилей баштады. Сага. Базарда жүргөнүң аз келгенсип, эми апама тиешесиңби? Азамат каршылык көрсөтө албады. Ал такмоктон бүршүп жатты. Урба. Мен ага тийбейм деп иңгирады Азамат. Кандуу чындык. Ызы чуудан Ажар апа сыртка чуркап чыкты. Максат. Токто. Эмне болуп кетти? Ажар апа чуркап келип, Максаттын колунан кармады. Апа, артка туруңуз. Бул ууру. Терезеден сизди аңдып туруптур. Деди Максат демейгип. Азамат жерде чаңга аралашып, оозу мурдунан кан агып жатты. Ал башын көтөрүп апасына карады. Көчү шамынын жарыгы Азаматтын жүзүнө түштү. Ажар апа селт этти. Ал жай гана басып жерде жаткан селсаяктын жанына келди. Азаматтын оң кашынын үстүндө кичинекей кала родимай пятна бар эле. Бул калды эне гана билчү. Ажар апа титиреген колу менен Азаматтын бетиндеги канды сүрттү. Анан ошол калды көрдү. Дүйнө тактап калгандай болду. Азамат, деди Ажар апа шыбырап. Үнү ушунчалык акырын чыкты, бирок бул сөз түнкү тынчтыкты жардырып жибергендей болду. Азамат көзүн жумуп, ыйлап жиберди. Апа, деди ал өңгүрүп. Апа, мени өлтүрүп салыңыз. Мен күнөөлүүмүн. Максат түшүнбөй калды. Апа, бул эмне дейт? Сиз муну тааныйсызбы? Ажар апа жерге чүгүлүп кир сасып канга боелгон уулун бооруна кысты. Тааныйм. Деди ал үнү дирилдеп. Бул менин уулум. Бул менин Азаматым. Максаттын колундагы таяк жерге түштү. Ал уккан кулагына ишенбей турду. Бул ошолбу. Энесин вокзалга таштаган акмак ушулбу. Максаттын көзүнө кайрадан жек көрүү толду. Ушулбу, деп кекирди ал. Апа, кое бериңиз. Мен муну азыр муунтуп өлтүрөм. Сизди талага таштаган ушул итпи? Максат Азаматты жакадан алып тургузгусу келди. Жок, деп кекирди Ажар апа. Ал уулум денеси менен калкалап калды. Максат тийбе. Бул менин балам. Тийбе дедим сага. Бул көрүнүш жүрөктү эс чүдөй эле. Бир кезде уулу энесин таштаса, эми энеси ошол чыккынчы уулун өлүмдөн каргоп жаткан эле. Азамат апасынын бутун кучактап өкүрүп ыйлап жатты. Апа, кечир мени. Гүлназ мени таштап кетти. Балам оорукчан болду. Мен көчөдө калдым. Бул менин жазам. Мен тозокко барышым керек. Ажар апа уулунун башынан сылат. Анын колу кир чачка, сакалга тийди, бирок ал жийиркенген жок. Ыйлаба, балам. Мен сени кечиргем. Эбак эле кечиргем. Тирүү экенсиң го. Мен сени өлдү деп коркподумбу? Максат четте туруп, бул көрүнүштү көрүп, эмне кыларын билбей калды. Анын муштуму түйүлүп турду, бирок эненин улуулугу анын ачуусун басып койду. Апа, деди Максат үнү каргылданып. Сиз аны кантип кечиресиз? Ажар апа Максатка карады. Көздөрү жашка толгон. Эне деген ушундай болот экен, балам. Этти канча кессең да сөөктөн ажырабайт. Бул менин каным, жаным. Ал жаңылды, бирок кайтып келди, таңкы өкүм жана Максаттын шарты.
Ош базарында таң әрте атты. Күн желесі контейнерлерден чатырына тиіп, түнгі окуянын издерін жарыққа чыгарды. Максаттың караолчу будкасынын ичинде оор жымжырттык өкүм сүрүп турду. Ажар апа эски чайниктен чай куюп, колу калтыраган Азаматка сунду. Азамат бурчта жерде отурган. Анын бети шишип, көзү көгөрүп, кийимдери айрылып калган. Ал чайды алды, бирок иче албады. Анын колундагы титирүү бул коркуудан эмес, бул көп жылдык ичкиликтин зардабы, жана уялуунун күчү эле. Максат басагодо колун бооруна алып кабагын түйүп турду. Ал Азаматты же көрүү менен карап турган. Апа, деди Максат катуу үн менен. Мен сизди сыйлайм. Сиз мага өз энемдей болуп калдыңыз. Бирок бул адам эмес. Муну милицияга бериш керек же бул жерден кууп чыгыш керек. Ажар апа уулунун башынан сылат. Максат, балам, сен туура айтасың, анын күнөөсү оор. Бирок ал менин каным. Эгер мен аны азыр кууп чыксам, ал ит кушка жем болот, өлүп калат. Мага дагы бир мүмкүнчүлүк берчи. Мен уулумду жууп тазалап адам кылып алайын. Максат терең үшкүрдү. Ал Ажар апанын көзүндөгү үмүттү өчүрө албады. Ал Азаматтын жанына басып келип, жакасынан кармап, дубалга такат. Ук, баатыр. Деди Максат тишин кычыратып. Мен сени апам үчүн гана тирүү калтырып жатам. Эгер сен дагы бир жолу апамды капа кылсаң, же ичип келип тынчын алсаң, мен сени өз колум менен муунтуп өлтүрөм. Бул менин эркектик сөзүм. Түшүндүңбү? Азамат жашын тыя албай, башын ийкеди. Түшүндүм. Рахмат сага, энем. Мен эми ичпейм. Тазалоо? Ажар апа Максаттан чоң элеген, идиш, жана суу сурат. Будканын артына өтүп, от жагып, суу жылытты. Азаматты чечин тишти. Анын денеси жарага толо, арыктап, кабыргалары көрүнүп калган эле. Кийимдеринен сасык жыт чыгып, биттеп кеткен экен. Ажар апа ал кийимдердин баарын ошол жерде өрттөп жиберди. Кел, балам, белиңди жышып коеюн, деди Ажар апа, колуна самын алып. Бул көрүнүш Азаматтын балалыгын эске салды. Кичинекей кезинде ойноп кир болуп келгенде, апасы дайыма ушинтип жуунтуп, кир бала, таза бала болду деп күлчү эле. Азырда апасы анын кирин жууп жатты. Бирок бул дененин кири эмес, жан дүйнөнүн кири эле. Азаматтын көз жашы сууга аралашып агып жатты. Апа, менин колум булганган. Мен сизди таштадым. Мен кантип жашайм эми? Жашайсың, балам. Адам жыгылат, бирок кайра туруш керек. Кудай кечиримдүү. Сен дагы өзүңдү кечирүүгө аракет кыл. Максат өзүнүн таза кийимдерин, эски шымын жана көйнөгүн алып келип берди. Азаматтын сакалын кырып, чачын тегиздеп коюшту. 1 сааттан кийин Азамат күзгүгө карат. Күзгүдөн ага 5 жыл мурунку, бирок көздөрү муңга толгон, жүзүнө бурч түшкөн Азамат карап турду. Ал кайрадан адам кейпине келди. Оор чындык жана небере. Түшкү тамакта алар чогуу отурушту. Максат дагы эли ишенбей, шектүү карап отурду. Эми айтчы, балам, деди Ажар апа. Гүлназ кайда? Эмнеге мындай абалга түштүң? Азамат терең дем алып, баарын айтып берди. Гүлназдын боюна бүткөнүн, төрөлгөн баланын оорукшан болгонун, Гүлназдын таштап кеткенин жана өзүнүн ичип кеткенин жашырбай айтты. Баламдын аты Али, деди Азамат үнү дирилдеп. Ал азыр 5 жашта. Баса албайт, сүйлөбөйт. Гүлназ кеткенде аны апасына, кайненем Күмүшайга таштап кеткен. Мен баланы алып кете албадым. Өзүмдү бага албай жатып аны кантип багам деп корктум. Ажар апанын колундагы чынысы түшүп кете жаздады. Эмне? Менин неберем барбы? Оочан дейсиңби? Ооба, апа. Цп. Ал эч кимге кереги жок болуп калды. Кайненем аны жек көрөт, кызымдын жашоосун бузду деп карайт. Ажар апа ордунан туруп кетти. Анын жүзү ачуулуу да, чечкиндүү да болуп өзгөрдү. Азамат,
Сен эркексиң бе же чүпүрөксүң бі? Деп кекірді ал. Мени таштадың, мейли. Бирок өзүңдүн каныңдан жаралган, оозунда тили жок наристини кантип таштадың. Ал байкуш ал жакта кор болуп жаткандыр. Максат да сөзгө аралашты. Азамат байке, бул ишиңиз адамгерчиликке жатпайт. Оорукшан баланы таш боор кемпирге таштап коюу бул кылмыш. Азамат башын жерге салды. Мен билем. Мен күнөөлүүмүн. Бирок азыр колумдан эмне келет? Үйүм жок, ишим жок. Баланы кайсы жерге алып келем? Ушул будкагабы? Ооба. Ушул будкага. Деди Ажар апа кисайтып. Базарда жашасак да, боорубузга кысыппагабыз. Ал менин неберем. Мен аны тирүү туруп, кор кылбайм. Эртең барып алып келебиз. Күрөш башталды. Азаматтын ичинде үмүт оту жанды. Неберем деген сөз ага күч берди. Апасы аны кечирди, эми ал уулунун алдында акталышы керек. Бирок ичкилик аны оңой менен кое берген жок. Кечинде Азаматтын денеси титиреп, ломка хумар башталды. Сөктөрү сыздап, башы жарылып кете жаздады. Апа, бир жутум бир эле жутум берчи, өлөм азыр деп жалбарды ал жерде онат. Максат чуркап барып, дүкөндөн арак эмес, муздак суу жана айран алып келди. Ичпейсиң? Деди Максат катуу. Эгер азыр ичсең, мен сени биротоло кууп чыгам. Чыда. Эркекче чыда. Ажар апа уулунун башын кучактап түнү менен дуба угуду. Чыда, балам. Шайтанды жең. Али үчүн чыда. Мен үчүн чыда. Азамат таңга чейин кыйналды. Тердеди, жөөлүдү, ыйлады. Бирок ичкен жок. Таң атканда ала алсыз, бирок көзү ачык болуп ойгонду. Бул анын акыркы 5 жылдагы биринчи соо таңы эле. Кайненинин үйүнө сапар. Эртеси күнү Азамат, Максат жана Ажар апа Күмүшайдын, Гүлназдын апасынын үйүнө барууну чечишти. Максат эски Жигулиси бар досунан унаа сурап келди. Алар шаардын четиндеги жаңы конушка келишти. Күмүшайдын үйү чоң, 2 кабаттуу болчу. Бирок дарбазасы бек, кароосунда ит үрүп турган. Азамат дарбазаны какты. Ким бул? Деген үн чыкты ичкириден. Мен? Азаматмын, дарбаза ачылды. Күмүшай толуп кеткен, кабагы бүркүү аял чыкты. Азаматты көрүп, жүзүн чытыды. Ии, алкаш күйөө бала. Эмне келдиң? Кызым жок, ал сени менен эчак ажырашкан. Мен кызыңызга келген жокмун, деди Азамат башын көтөрүп. Мен уулумду Алини алып кеткени келдим. Күмүшай шылдыңдап күлдү. Алини? Хе? Өзүңдү бага албай жүрүп, майып баланы багасыңбы? Алсага жүк болот. Жөн эле кетчи, башты оорутпай. Баланы көрсөтүңүз. Деди Ажар апа алдыга чыгып. Күмүшай Ажар апаны тааныган жок, Азамат апасын айылга кеткен деп койгон болчу. Сиз кимсиз дагы? Мен Алинин чоң энесимин. Эгер баланы бербесеңиз, милиция чакырам. Силер аны кароосуз калтыргансыңар. Күмүшай чөчүп кетти. Милиция деген сөз таасир этти окшойт, же майып баладан кутулууну каалап турганбы? Айтор дарбазаны кенен ачты. Киргиле. Көргүлө, алтын балаңарды. Түнү менен чыңырып уктатпайт. Апасы таштап кеткенден бери жинди болуп калган. Алар кароого кирип, үйдүн арткы жагындагы кичинекей караңгы времянкага, тене үйгө өтүштү. Эшикти ачканда мурунга сасык жыт урулду. Бөлмөнүн бурчунда эски матрастын үстүндө 5 жаштагы бала жаткан. Ал арыктап сөөгү терисине жабышып калган. Кийимдери суу, асты каралбаган. Чачтары өсүп уйпаланып кеткен. Балаларды көрүп коркуп, бурчка тыгылды. Анын көздөрү чоң, бирок мүңкүрөгөн эле. Ал апа деп да, ата деп да айта албады, болгону деп үн чыгарды. О, кудайым! Ажар апа жүрөгүн кармап ыйлап жиберди. Ботум!
Неберем. Ал чуркап барып баланы кучактады. Сасык жытына карабай, бооруна кысты. Каглайн? Биз келдик. Биз сени алып кетебиз. Азаматтын тизеси бүгүлүп калды. Ал уулунун мындай абалын көрүп, өзүн же көрүп кетти. Али. Уулум. Азамат жерге чүгүлүп, уулунун бутунан өптү. Мени кечир. Бала Азаматты тааныгандай болдубу, же чоң энесинин жылуулугун сездиби, Айтор ыйлаганын токтотуп, Ажар апанын көкүрөгүнө башын койду. Максаттын чечкиндүүлүгү. Күмүшай эшектин оозунда туруп, жийиркенип карат. Алып кетсеңер, тезирээк алып кеткиле. Документтер шкафта турат. Пенсиясы мен алып жүргөм, бирок ал дарысына жетпейт. Максат Күмүшайга жакындап барды. Анын көздөрү от болуп күйүп турду. Сиз адам эмес экенсиз, эже, деди Максат, өз небереңизди ушундай абалга жеткирипсиз. Бул ишиңиз үчүн Кудай алдында жооп бересиз. Максат баланы көтөрүп алды. Бала жеңил эле, куштун жүнүндөй. Кеттик, Азамат байке. Бул үйдө бир мүнөт да турбайлы. Алар баланы машинага салышты. Ажар апа небересин кучактап кою бербей отурду. Машина ордунан жылганда, Азамат артына карап, мен сөз берем, апа, уулум. Мен баарын оңдойм. Мен ишимди табам, уялам. Биз бактылуу болобуз, деди. Бирок тагдыр аларды дагы бир чоң сыноого даярдап турган эле. Гүлназ ал кайтып келет. Бирок кечирим сурап эмес. Түн Ош базарынын бир бурчунда, эски будканын жанында 3 тагдыр бирикти. Эне, чыккынчы уул жана өч алууну каалаган чоочун жигит. Бул түндөн кийин алардын эч кимисинин жашоосу мурдагыдай болбойт эле, базардагы бейиш. Арадан дагы 6 ай өттү. Ош базарынын жашоосу өз нугунда кайнап жатты. Бирок Максаттын эски караолчу будкасынын жанында эми башкача, жылуу атмосфера бар эле. Кичинеки Али, Азаматтын уулу, таза кийимчен, чачы тегизделген. Арабада, Азамат тапкан эски балдар арабасында отуруп күлүп жаткан. Анын жанында Ажар апа бар эле. Ал небересине жомок айтып берип, алма ашып жегизип жаткан. Али баса элек болчу, бирок көзүндөгү коркуу жоголуп, ордуна жашоого болгон кызыгуу пайда болгон. Ал чоң энесин көргөндө апа деп чулдурап, колун суна турган болду. Азамат өзгөрдү. Ал азыр алкаш эмес, базардын эң күчтүү жана ишенимдүү жүк ташуучусу болчу. Ал таң эрте туруп, оор каптарды ташып, адал эмгек менен акча таап жүрдү. Тапкан акчасын аракка эмес, уулунун дарысына, памперсине жана апасына сык тамак алууга жумшачу. Базардагылар аны сыйлай башташты. Азамат, бүгүн менин жүгүмдү ташып берчи деп чакыргандар көбөйдү. Кечинде жумуштан кийин ал уулун бооруна кысып, ага массаж жасачу. Дарыгерлер үзгүлтүксүз массаж жасаса, бала басып кетиши мүмкүн деген үмүт беришкен. Кара булуттун кайтып келиши. Бир күнү күзгү салкын түштү, Максаттын будкасынын жанына кымбат баалуу чет элдик унаа келип токтоду. Андан жасанып алган, бирок жүзү шишип, каарыган Гүлназ жана анын жанында костюм шымчан, семиз бир киши түштү. Бул киши укук коргоочумун деп өзүн тааныштырган шылуун адвокаттардын бири эле. Гүлназ Алини көрүп, жасалма түрдө кыйкырып жиберди. О, менин балам. Али, мен сени таптым. Ал арабага чуркап келип, баланы жулуп алгысы келди. Али чөчүп кетип, чыңырпыйлап чоң энесине жабышты. Азамат жүк ташып келе жаткан. Уулунун ыйын угуп, кабын ыргытып жиберип, чуркап келди. Гүлназ. Азаматтын көзү чекчейип кетти. Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Мен баламды алып кеткени келдим. Деп кыйкырды Гүлназ. Силер, бомждор, менин баламды уурдап кетиптирсиңер. Мен милицияга арыз жаздым. Азыр баланы алып кетем. Азамат Гүлназды түртүп жиберди. Жогол.
Сен аны таштап кеткенсің. 5 жыл карабаган бала эми керек болып калдыбы? Ооба, керек. Мен анын энесимин. Мыйзам боюнча бала энесинде болушу керек. Гүлназдын үнү бүт базарды жаңыртты. Чыныгы максат. Чындыгында Гүлназга бала керек эмес болчу. Ал жаңы күйөөсүнөн да ажырашып акчасыз калган. Эми ал Алине майыптыгы боюнча мамлекеттен төлөнүүчү жүлүк пулду, пособие, жана азаматтан алимент өндүрүп алууну көздөп жаткан. Анын оюнда бала жөн гана акча табуунун булагы эле. Жандагы адвокат киши сөзгө аралашты. Азамат мырза, ызы-чуу кылбаңыз. Бизде соттун чечими бар. Бала энесине кайтарылсын. Сиздин туруктуу жашаган жериңиз жок, мурунку соттолушуңуз бар, майда бейбаштык үчүн ичесиз. Сот баланы сизге бербейт. Ажар апа артоого чыкты. Ал Гүлназдын көзүнө тике карат. Гүлназ, кызым. Кудайдан корксоңчу. Баланы акча үчүн кор кылба. Ал сен бакканда скелет болуп калган. Биз бакканда эттенип күлүп калды. Аны бизге кой. Сиз аралашпаңыз, кемпир. Гүлназ Ажар апаны түртүп жиберди. Сиз вокзалда өлүшүңүз керек эле. Эмнеге тирүү сөз? Бул сөз Азаматтын сабырын түгөткөн акыркы тамчы болду. Ал адвокатты жакадан алып бир уруп жыгытты. Эл чогулуп кетти. Милиция келди. Соттогу чындык. Аларды милиция бөлүмүнө алып барышты. Иш сотко өттү. Сот залында Азамат, Ажар апа жана Гүлназ турушту. Гүлназ ыйлап өзүн байкуш эне кылып көрсөттү. Булар мени сабап, баламды тартып алышты. Азамат аракеч, апасы тилемчи. Балам ал жакта ооруп калат. Мага баламды кайтарып бергиле. Судья, орто жаштагы аял, Азаматка карат. Сиз эмне дейсиз? Азамат башын көтөрдү. Урматтуу судья. Мен мурун ичкем. Туура. Мен апамды вокзалга таштап чоң күнөө кылгам. Мен аны танбайм. Бирок азыр мен башкадамын. Мен ичпейм. Иштейм, баламды сүйөм. Гүлназ баланы таштап кеткенде Али ачкадан өлайын деп калган болчу. Эгер ишенбесеңиз, баланы алып келиңиздер. Бала кимге барат экен, көрөлү. Судья макул болду. Алини залга алып киришти. Гүлназ колун жайып, Али, кел мага. Кел, балам, деп чакырды. Али Гүлназды көрүп, коркуп, чыңырып ыйлап жиберди. Ал арабасынан түшүп, сойлуп, Азамат менен Ажар апаны көздөй умтулду. Ал Азаматтын шымынан бекем кучактап, Гүлназ тарапка карабай койду. Бул көрүнүш бардык сөздөрдөн күчтүүрөөк эле. Залдагы адамдардын көзүнө жаш келди. Ажар апа сөз сурады. Урматтуу сот. Мен карыдым. Мага эч нерсе керек эмес. Бирок баланы энесине эмес, мээримге бериңиздер. Бала буюм эмес. Анын жүрөгү сезип турат. Өкүм жана жаңы жашоо. Судья чечим чыгарды. Жашы жете элек Али Азаматов атасы Азаматтын жана чоң энеси Ажардын камкордугунда калтырылсын. Гүлназ Күмүшова ата-энелик укугунан чектелсин. Гүлназ кыйкырып наалат айтып залдан чыгып кетти. Анын акча үчүн кылган планы ишке ашпай калды. Ал жалгыз элдин жек көрүүсү менен калды. Эпилог 1 жылдан кийин. Бишкектин четиндеги чакан, бирок өз кароосу бар времянка. Бул үйдө Азамат 1 жыл бою базарда иштеп, тыйын чогултуп жүрүп ижарага алды, кийин сатып алуу шарты менен. Караоодо Ажар апа казанда палоо басып жүрөт. Анын жүзү нурлуу, каарлык жеңгени менен бактылуу. Максат Азаматтын досу конакка келген. Алар тапчанда чай ичип атурушат. Азамат, карачы. Деп кыйкырды Максат. Азамат бурулуп карат. Кароонун ортосунда кичинекей Али туруптур. Ал дубалга жөлөнүп титиреп турат. Анан ал биринчи кадамын таштады. Бир кадам. Экинчи кадам, ата. Деди Али даана. Азамат чуркап барып, уулун кучактап жыгылды.
Бастым. Менин уулум басты. Апа, көрдүңүзбү? Ажар апа чөмүшүн таштап асманга карат. Көзүнөн бакыттын жашы куулду. О, жараткан. Шүгүр сага. Менин тилегимди бердиң. Кечинде баары уктагандан кийин Азамат апасынын бутуна башын коюп жатты. Апа, деди ал шыбырап. Эгер сиз мени ошондо базарда кечирбегенде мен азыр жок болмакмын. Сиз мени экинчи жолу төрүдүңүз. Ажар апа уулунун чачынан сылат. Эненин жүрөгүнөн, балам. Сен адаштың, бирок жолуңду таптың. Эми эч качан, эч кимди таштаба. Анткени жашоо бумеранг. Эмне кылсаң, ошону аласың. Түн кирди. Асманда жылдыздар жымыңдайт. Бул үйдө тынчтык, сүйүү жана кечирим өкүм сүрүп турат. Азаматтын мойнунда чоң жоопкерчилик бар, бирок ал эми сынбайт. Анткени анын жанында тирүү тумар энеси бар. Аягы.